Так. Баштайбер. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз кечээки болгон окуянын уландысыны жана кечээки окуя эмнеден пайда болду, ошого чейинки маселелер жана Оразайым Нарматова боюнча биз ушундай эфир кылууга туура келип турат. Бул эфирдин кылуусу сиздердин комментарийлериңиздер жана сиздер өзүңүздөр түшүнбөй калган көп суроолор жаралган. Ошол суроолордун тегерегинде мындай сөз болмокчу. Бүгүнкү темабыз Оразайым Нарматова боюнча. Ушул темага, ушул эфирге мен бүгүн режиссер, кинорежиссер, сценарист Асамидин Мухиддиновду чакырып, бул мырза менен маек кылып, бул мырза дагы ошол жерде анча-мынча маселелерине катышып калды. Ошондуктан бул жерде ошонун тегерегинде сөз кылсак, дагы бизге буйруса юрист, адвокат агабыз да бар. Ал дагы биздин менен байланышта күтүп турат. Ал менен да байланышып, ал менен дагы суроо жооп кылабыз. Андыктан достор, биз менен бирге болуңуздар. Асамидин мырза, мындай суроо да. Кечээки акыбал эмнеден келип пайда болду жана эмне кылайын деген мындай аракеттери болушту же сценарий үчүн түзүлгөнбү? Ушул боюнча өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди айтсаңыз. Достор, мен азыр эфирге өзүм артында туруп суроо жооп кылса мен үнүм угулат, бирок ушундай маек кылсак мен телефонду карап турушум керек, аны сиздер билесиздер. Асамидин мырза, ушундай диалог кылсак деген оюм. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Чоң рахмат, Мирлан мырза. Бул азыр берген сурооңузга бир аз татаал да жооп берген. Себеби дегенде биз азыр бир тараптуу гана жагын сурап атабыз да. Жалпы аябай суроолор көп. Мисалы, эмнеден келип чыкты? Эгер бул азыркы биздин саясатчыларыбыз жүргүзүп аткан саясатты бир фильм долбооруна же кандайдыр сериалга салыштырсак, көп эле айтып атпайбы? Бул сериал көрүп атабыз, фильм көрүп атабыз, дагы кезектеги сериясы чыкты. Эгер ага салыштырган болсок, албетте экөөнүн аралыгы өтө жакын. Саясат менен көркөм фильмдин ортосу өтө жакын. Бул дагы кылдат, идея табылат, анан сценарийси жазылат, анан кимдир кайсыдыр бир фильмде болсо актерлор аткарат, саясатта болсо саясатчылар аткарышып, ошол өзүнүн баягы сверхзадачасы же болбосо башкы максаты болот. Ошол максатын ишке ашырышка аракет кылышат. Жалпы бүгүнкү биздин саясатчыларыбыз жүргүзүп аткан саясатка жалпы баа берген болсок, кандай десем, мен режиссер катары айтат элем, мен ар бир сериясындан, ар бир бөлүмүндө мен комедияны көрүп атам. Болгондо дагы кандай комедия? Жанакы англичандардын 2000-жылдары чыккан Мистер Бин деген немеси бар, комедиясы. Мен так ошол сериалды көргөн сыяктанам да, Мистер Бин. Ал Мистер Бин деген персонаж бар. Ал бир ажайып адам да. Кандайдыр анын бир кемчиликтери бар. Көрүнгөн нерсени жасап көрөт. Ал ошол кемчиликтеринин айынан ал дайым туура эмес жасайт да. Туура эмес жасайт дагы. Анан арты күлкү менен бүтөт. Ал кандайдыр азапталат, башка болот. Ал күлкү жаратат. Мен үчүн бүгүнкү биздин саясатчыларыбыз жүргүзүп аткан саясат дагы дал ошол сыяктуу десем туура болот. Мен такыр түшүнө алган жокмун. Өзгөчө кечээги сериясын ошол Оразайым Нарматовага байланыштуу козголгон кылмыш иши дейбизби, же болбосо ошол окуяга байланыштуу сериясын мен идеясын дагы түшүнгөн жокмун, сценарийсин дагы түшүнгөн жокмун. Эмне максатта ал башталды,
ким тарабынан ойлоп табылды, ким тарабынан жасалды, мага такыр түшүнүксүз боюнча калды да. Бул нерсе кимдир бирөөнүн жашоодо, кимдир бирөөнүн жашоосуна аябай чоң бая терс таасирин тийгизген окуя болду. Бирок жыйынтыгы такыр түшүнүксүз. Себеби мунун башы түшүнүксүз. Ким тарабынан мунун жанакы идеянын автору ким өзү? Эгер бул баякы көпчүлүк азыр соц тармактарды караган болсок, комментарийлерде жазып атат, муну президент буйрук бербесе, муну эч ким батынып кыла албайт болчу. Эгер муну президент мырза өзү буйрук берип, ошол кишинин идеясы менен жасалган иш болсо, бул анын эмне деген баякы төмөн деңгээлин көрсөтөт. Бул мырза жигиттиктен такыр алыс. Болгондо дагы ошол президенттин жеке өзүнүн, анткени баары эле айтып атпайбы? Ошол Оразайым буга чейин ал киши бийлик башына келгенге чейин ал кишини колдоп жүргөн активист болчу. Ошол кишинин артынан чуркап, ошол кишини колдоп жүргөн жападан жалгыз мындай активисттердин бири болчу. Анан ошондой бая колдоп жүргөн адамды, ошондой таламын талашып жүргөн адамды бүгүн бийлик башына келип алып, аны мынтип бая башка чапкандай кылып коркуткусу келгени, бул аябай бир төмөндүк деп мен баалайт элем. Эгер дагы бир версиялар болуп атат, бул анын жанакы аялынын иши деп, биринчи айымдын немеси менен, буйругу менен болгон иш деп. Андай болсо, бул дагы өтө жаман көрсөткүч жеке президенттин өзүнө. Себеби биз бул баскычтан өткөнбүз, Акаевдин ордунда биз Акаевди эмне үчүн жаман көрдүк? Эмне үчүн жаман дедик? Ал өзүнүн аялына ошол бүтүн өлкөнү башкартып койгон үчүн анын аялы каалаган кызматкерди жумушка коюп, каалаганын жумуштан алып, ушинтип бүт өлкөнү ал президент өзү эмес, анын аялы башкарып калган үчүн биз аны жаман деп кетирбедик беле. Биз анда ошол нерсеге кайра келген болобуз. Анда бул жанакы мен биринчи айткан версиядан дагы 2 эсе төмөнүрөөк көрсөткүч болуп калат президенттин беделине. Эгер дагы бир версия бар бул жерде, УКМКнын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевичтин буйругу менен болгон, анан эле барып Бишкекке барганда аны баягы Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп берип коюшту. Башында ошонун буйругу болчу. Кимиси болгондо дагы аябай ойлонулбаган, аябай чабалдык менен жасаган иши болду. Бүгүнкү биз көрүп турган көрүнүш ушул. Кимдир бирөө баягы Бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочулары биз жеңдик деп атат. Кимдир бирөөлөр тескерисинче баалап атат, коркутуу үчүн жасалган аракет деп баалап атат муну. Мен бул жерде жеңүүчүнү дагы, жеңилгенди дагы көрбөй эле турам. Анткени бул эч кандай иштин акыры чыккан жок. Бул башталышы гана болду. Себеби оюнчук эмес, бирөөнү болгондо дагы ошондой үй бүлөсү менен, жанагы жаш балдар менен кетип аткан адамды жолдон кармап калып, себеби бунун баягы юридикалык баа берилиш керек да бул нерсегечи. Себеби башында иш козголгондо баягы бир эне менен бийликти басып алууга кандайдыр аракеттерди жасаган деген бир эне менен иш козгоп, аны алып калып, үйүнө тинтүү жүргүзүп, анан кийинчерээк ал нерсе өзгөрүп, жөн эле күбө катары деп, күбө катары болсо ошентип учуп кетип аткан адамды ошентип баягы кармап калууга алардын мыйзам жол бере беле, бербей беле. Мен ал жактарына так неме бере албайм. Азыр Сейит аке неме кылса, юрист так маалымат береттир бул боюнча. Мен жалпы оюм, бул жерде эчтеке бүткөн жок, бүтпөшү дагы керек. Себеби адамдын өмүрү, адамдын тагдыры, жашоосу оюнчук эмес. Мисалы бийликтебизде эле каалаган адамды учуп кетип аткан жеринен кармап калып, баягы унчукпаса, эгер унчукпай макул боло берсе, апарып унчукпай жанагы Жеңиш Молдокматовду камап койгондой кылып, же берки Тилекмат Күрөновду камап койгондой кылып, эч ким унчукпаса, бирөө артынан чыкпаса, унчукпай апарып камап коюп, оозун жаап коюп,
Анан кийин артынан эл көтөрүлүп чыгып, жанагы активисттер, бүт саясий күчтөр пикирлерин, каршы пикирлерин билдирип койсо, жок, биз буну камабайбыз, биз жөн эле көө катары чыгардык. Бул оюнчук эмес, адамдын өмүрү, туурабы? Туура эмес, кармабаппыз дегендей кылып. Да, бул такыр менин оюмча туура эмес. Бул нерсеге сөзсүз саясий дагы, укуктук дагы баа берилиш керек. Бул эми башталышы гана болду. Бул нерсе менин оюмча эми уланат. Түшүнүктүү. Достор, дагы бизде эфирде биздин аксакалыбыз же болбосо эмне дейбиз, кандай дейбиз? Ошол күнү 10 сентябрь күнү окуянын башында болгон, кайсыл убакта башталган жана кайсыл убакка чейин Оштон бул жакка кеткенге чейин бүт баарына маалымат болуп турган биздин адвокат, юристибиз Сейит акебизге сөз берсек, Сейит акебизде мындай кылсам, достор, сиздерге туура көрүнөт болуш керек. Угулуп атабы? Угулуп атат. Угулуп атат. Урматтуу достор, туура түшүнөсүздөр, ушундай кылып бир эфир кылганга туура келди. Канчалык ыңгайлуу сиздер байкаңыздар, көрүңүздөр. Достор, анда Сейит агага суроо берсек. Сейит аке, 10 сентябрь күнү биринчи байланышка чыгып, сизге байланышка чыккан Орозайым болгон, мен угушумча. Анан ошондон баштап эмне себептер, эмне кандай болду, бир ушул боюнча маалымат берип коесузбу бир аз? Макул, жакшы болот. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңарга белгилүү болгондой, 10 сентябрь күнү Орозайым Нарматовага байланыштуу окуя болуп өттү. Ал окуя боюнча биринчилерден бул мага кайрылуу болду. Тактап айтканда, ошол 10 сентябрь күнү таңкы 4 барда мага телефон чалынып калды. Мен уюлдук телефонум. Эмне болуп кетти экен деп коопсузданып, мындай учурда жөнөкөй адам чалбайт да, эшикке болгону деп телефонду ала койсом эле Орозайым чалып аткан. Бир аз байланыштан. Мен келип калын. Органдын адамдары кармап турушат, аэропортто деди. Эмнеге, эмне үчүн айтты өзүм, жок, эч кандай себебин айтышкан жок, айта элек деди. Кармап турушат деп. Анан мен шашып ошол туруп кийинип, биздин партиянын мүчөсү болгон Замир мырзага телефон чалдым. Аны жолго чыгып тур деп, ал жолго чыгып турду. Мен ордер алып алып, мен ойлогом, эми ошол кармап аткан болсо барып мен мыйзам чегинде жактоочу катары укугун коргоп берейин, эмне болду, барып катышып берейин деп ордер алып алдым. Бизде ордер поручение деп коет, ошол адамдын укугун коргоого юридикалык укук бере турган. Замир экөөбүз аэропортко бардык, барып эле ичине кирдик. Ичине киргенде уже эмени Орозайымды алып кирип кетишкен экен, нар жагына, ичкери жагына баягы каттоодон өтүп, накопитель деп коет адамдар топтолуп турган жерден. Ал жерден да алып кеткен экен. Ал жерден алып кетишкен экен. Анан телефондон мен жолдо баратып бир-эки жолу сөзгөнгө үлгүрүп калдым. Кайра кайра чалып аттым да, жооп бербей атты, бир-эки жолу алып жооп берип калды. Ошол жолдо баратканда сүйлөшкөндө бир эмени айтып калды. Мага 6 майда бийликти күч менен басып алуу багытында чакырык кылган экенсиң деген дооматту коюшуп атат. Анан 313 берене боюнча айыптап атышат экен деп мындай божомол түрүндө айтты да. Анан биз бардык. Барганда аэропорттун Орозайым Нарматованы кармап турган жагына бизди кирбей койду, жол өтпөй койду. Мүмкүн эмес экен. Ал жерде аэропорттун кызматкерлери киргизбей коюшту. Анан ошол учурда мен дагы чалдым. Бизди кирбей атат десем, анда алып чыга турган жагында күтүп тургула, КПП жагында. Ошол жагынан алып чыгат мени деди. Ошол жагына барып күтүп турдук. Бир топ күттүк, кете 1 саатка жакын күттүк. Анан акырында бир машина чыгып келатканын көрүп калдым.
фит марказындагы. Ошол чыгып баратканда негедир ушу машинада бараткандай болуп көрүндү. Мен анан колу көтөрүп токтотушка аракет кылдым, токтой өтүп кетти. Артынан Ош областтык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери келди. Экөө тең мен тааныган балдар экен. Экөө тең тергөөчү балдар экен. Алар да мени көрүп токтоп калды. Ага чейинде баратканда жолдон телефон чалып, тергөөчү ким экенин, атын фамилиясын айтты. Аны менен да кыскача сүйлөшүп калдым. Ошол бала чыгып келаттыр, дагы бир тергөөчү. Алардан иштин чоо жайын тактоого аракет кылдым. Сурап, эмне болду десем, ушундай бизге Бишкектен МВД, ички иштер министринин тергөө кызматы деп коет. Следственный служба деп койду. Азыр мурда главный следственный управление болчу. Башкы тергөө башкармалыгы. Ошол жактан атайын тапшырма келди деди. Атайын тапшырмада мына менин колумда алдым кийин атайын тапшырмада ошого тиркелген Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун токтому бар экен. Токтомдун көчүрмөсү. Токтомду 9 сентябрына кабыл алыптыр. Ошол бир күн мурда. Бир күн мурда эле да. То есть бир күн мурда шашылыш түрдө кабыл алган экен. Ал жерде Токтом Орозайым Нарматованын жанындагы буюмдарды алуу жөнүндө экен да. То есть орусча айтканда о разрешении производства выемкой. Жанындагы жеке буюмдарын алуу. Ошол токтом экен. Андан тышкары дагы бир атайын тапшырма бар деди. Атайын тапшырмада Орозайым Нарматованын Бишкекке МВДнын тергөө кызматына жеткирүү. Доставка Орозайым Нарматова Бишкек. Как преступник. Ушул анан мен тактап дальше теги Ош калып келетку деп жөнөп калдык эле. Тигилер айтты, жок, Ош калып барбай турган болду. Бизге ушундай тапшырма берилди, биз тапшырманы аткарып койдук. Жогору жактын тапшырмасын аткардык. Биздин ыйгарым укуктары ушу менен токтоду, бүттү. Орозайымды Бишкекке алып кетти ушул жерден деди. Аэропорттон эле туура Бишкекке алып кетти деп, ошо баягы чыккан фит менен алып кеткен экен. Может быть, жолдо мүмкүн жолдо башка машина которгондур. Бирок аэропорттон фит маркасындагы машина алып чыгышкан да. Анан ал жерде мен дагы тактап баягы токтомду алгандан кийин буга Орозайымга кандай күнөө коюп атат, кандай мотивдер менен, кандай негиздер менен деп тактаганымда айтты 313-берене боюнча деп. 313-берене азыркы жаңы түз аракеттеги кылмыш жазык кодексинин 313-беренеси бул оор кылмыштардын катарына кирет. Бул жерде расалык, этностук, улуттук жана диний же региондор аралык араздашууну козутуу деген берене да. Бул ошонун биринчи бөлүгүн алдын ала коюшкан экен. Ба токтомдо ошо биринчи 313-берененин биринчи бөлүгүн чагылдырыптыр. Бул оор кылмышка кирет. Мына биз баарыбыз эле угуп жүрөбүз да. Мен лично бардык Орозайымдын бардык баягы кайрылууларын, чыгып сүйлөгөндөрүн бирин албай коюшка аракет кылам. Бир да жеринде ушул беренеде чагылдырылган кылмыштын белгилери жок. Бир да жеринде улуттар аралык, диний, региондор аралык араздашууну козутуу багытында бир дагы сөзү жок да. Ага чейин дагы бир эмени келтириштир. Мен окуп эле берейин, о жерде жазылып турат. Орозайым Нарматова постоянно высказывает необоснованную критику в адрес политического режима и политического руководства страны дейт да. То есть ар дайым бүгүнкү саясий жетекчилердин, мамлекеттин саясий жетекчилердин дарегине мындай негизделбеген критикаларды, сын пикирлерди айтып келет деп. Ким аныктады негизделбеген экендигин? Каяктан аныкталды? Ошондой негизделбеген критиканы айтып атат. Айткан деген бир корутунду барбы? Жок да. Анда корутунду жок. Бул жерде анан дагы ошо токтомдо жазылып турат. Москвада иштеп жүрүп, мигрант болуп жүргөн учурунда баягы мигранттарды топтоп, бат-бат топтолгон жерде элди козутууга, элди азыркы бийликтин аракетине мындай каршы бийликке аракетине мындай душмандык багытта
пикир туудуруу үчүн анан ошо менен андан кийин бийликтик күч менен басып алуу аракеттерди кылган, басып алуу чакырыктарды кылган дегендер жазып коюптур да. Менин колумда турат. Токтом көчүрмөсү. Бул жерде дагы бир да жерде Уразайым Нарматова бир да жерде бийликтик күч менен басып алуу багытында бир да жолу чакырык кылбаган. Ал ошол чакырыктар наоборот ошондой бийликтик күч менен басып алууга мурунтан каршы болуп келген, өзүнүн пикирлерин айтып келген. Элди тынчтыкка, мыйзамдуулукка, адилеттүүлүккө, тартипке чакырып келген, чакырыктарды кылып келген да. Бул жерде Уразайымды ошондой аракет менен кармаганы таптакыр одоно аша чапкандык болду. Анткени Уразайым мындан бир 20 күн мурда, бир айга жакын болуп калды, өзүнүн бир тууган агасы каза болуп Москвадан. Ошонун сөөгүн алып келип, айылына коюп, анан ошо 9-сентябрь күнү 40-ын өткөрүп, анан ошо 10-да таңкы 5:50-де учуп кетмек экен Москвага. Ошо бир айга жакын жүрдү. Айылда жүрдү, Ошко келип жүрдү. Ошто дагы бир күнү биз жолугушуп сүйлөшкөнбүз, чай ичкенбиз, көңүл айтып Куран окуганбыз. Ошончо жүргөн убакытта эмне үчүн чакырган жок? Күбөнү деген кармаардан мурда күбөгө чакырык берет. Келип кетиңиз, күбө катары, мондай иштер боюнча деп 2-3 жолу чакырганда келбей койсо, анда барыш керек. Барып чакырып келиш керек болчу ошондагы. Мындай учуп бараткан жеринен күч колдонуп, анын укугун тебелеп, анын баягы эркиндигин чектеп, бул жерде ошол 4-төн баштап Бишкекке алып барып койгонго чейин Уразайымдын мыйзамда каралган эркиндиги чектелип калды. Эркиндигинен ажыратып койду да. Ушуну бардыгы жооп бере турган аракеттер болду. Мына ушундай учурда бул ачык эле азыркы бийликтин мындай чабалдыгы, азыркы бийликтин ушу бир тырнактай болгон кыздын аракетине ушундай күч менен жооп бергенге умтулганы деп толук айтууга болот. Бул түшүнүктүү. Сейит аке. Анан кечиресиз. Мен да мындай суроо жаралат дейм. Бул эми азыр түшүнүктүү болду. Бийлик тарабынан, ошол ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан дейбизби? Эми биз азыр билебиз, жогорудан буйрук болбосо, ал ички иштер министрлигинин кызматкерлери мындай ишти мындай өздөрүнүн акылы менен же болбосо өздөрүнүн баягы демилгеси менен жасабасын билебиз. Себеби бул саясий иш болуп атпайбы? Ал ички иштер министрлигинин кайсы бөлүмүнө кандай таандык мен билбейм. Негизи бул иштердин бардыгы болду. Башында жанагы соттун чечими менен буну колго алып, жанагы чоң бир кылмышкерлерди кармап алып келип, бул жерге жолунан калтырып, ал адамды баягы билеттерине күйдүрүп, ошончо жанагы ушерб жаратып алып адамдын үйүнө тинтип, анан акырында келип эмне менен бүттү, биз жыйынтыгын көрдүк да. Бул жөн гана күбө катары чакырган адам болуп калды азыр, туурабы? Кайсыдыр бир иш боюнча ошол кайсы ишке күбө катары чакырылды? Сиз кабарыңыз барбы? Кайсы ишке күбөлүк болду? Күбө катары мындай да, булар ошо 6 майда, токтомунда караганда 6 майда чогулган материалдардын негизинде 6 майда ошол тергөө кызматында ЖУИ деп баягы кыргызча МЖК маалыматтарды каттоо журналына ошол Уразайымдын Москвадагы айтып аткан сөздөрүндө кылмыштын белгилери бар деген пикир менен, ошондой түшүнүк менен булар токтомдогун айтып атам да мен. ЖУИга каттап, анан кийин РКПга түшүргөн экен. РКП деген кыргызча КЖБР деп которунат. Ошонун алкагында бул жерде күбө болуш үчүн, күбө катары чакырылыш үчүн кылмыштын курамы аныкталыш керек да. Кылмыштын курамы аныкталып, ошо кылмыштын курамы, кылмыштын белгилери анык болгондо гана ушул Уразайымдын аракетинде бир кылмыштын белгилери бар экен, бар болушу мүмкүн деген шектенүү болгондо гана аны күбө катары чакырып сураш керек болчу. Күбө катары чакырганда мындай жол менен алып кетпеш керек да. Күбөнү биринчи чакырыш керек. Ушул иш боюнча деп күбөгө чакырылган ишти айтып деп кагаз жөнөтөт. Бул кайсы кылмыш иш боюнча, кандай кылмыш иш боюнча күбө катары чакырылгандыгы жок да. Эми бул жерде жок. Болгону Сейит аке, сиз могул укук коргоочусуз.
ушуга укуктук баа берип берсеңиз да азыр мен ушуну каалайт элем. Себеби биз бул жакта баягы жарандык өзүбүздүн көз караш менен же болбосо баягы чыгармачыл адам катары буну чыгарма катары карап бул баягы уюшулган. Эми жашоо биздин жашообуз бул реалдуу жашоо болуш керек. Бирок биздин жашообуз азыр күндөн күнгө мына саясатка байланыштуу бул жанакы көркөм тасма сыяктуу болуп эле баратат да. Оюнчук болуп ушинтип баягы карапайым элдин дейбизби же болбосо башка баягы оппозициялык көз караштагы саясатчыларыбызды же болбосо активисттерибиздин жашоосу кимдир бирөөлөр үчүн баягы бийлик башында турган саясатчылар үчүн оюнчук болуп баратат да. Мен көз карашымда. Ушуга сиз укуктук баа берсеңиз, булардын канчалык ушинтип ойногонго да, акыры баягы өздөрү ойлогон план ишке ашпай калганда, анан кайра билетин алып берип узатып коюп, анан кутулуп кете береби. Ушул боюнча баягы жабык казан жабык боюнча кала береби. Ушундай кылса боло береби. Же болбосо эгер эч ким чыкпаса аны колдоп, аны апарып камап койсо боло береби. Азыр мындайлар бизде бар да, мисалы Жеңиш мырза отурат, Молдокматов, Куренов, Тилекмат Куренов отурат, ушундай эле неме менен. Түшүндүм. Бул жерде бир жактуу болуп атат да. Мыйзам бүгүнкү бийликтин аракети бир тараптуу тандалма болуп атат да. Мындай да баш мыйзамдын талабына ылайык баш мыйзамда каралган нормалар бар да, ченемдер бар да. Ар бир жаран, биздин мамлекеттин ар бир жараны өлкөдө болуп аткан окуялар боюнча, ошонун ичинде бийликтин кылып аткан аракеттери боюнча, өкмөттүн, бийлик өкүлдөрүнүн, алар деген мындай элдин адамдары да, публичный адамдар деп коет орусча, аракеттерине ар бир жаран өзүнүн сын пикирин айтканга укуктуу да. Укуктуу. Ал жерде жеке адамдын аброюна шек келтирбей, жеке адамдын ар намысына шек келтирбей, кылып аткан иштери боюнча ар бир жаран өзүнүн пикирин, оюн айткан укугу бар. Ал жакшы айтабы, жаман айтабы, бардыгы эле кылып аткан ишти макта бербеш керек да. Бардыгы эле иш, ар бир адамдын аракети бардыгын эле жага бербейт да. Тем более бийликтин аракеттери бардыгын. Ошондуктан бул жерде укук коргоо органдары тарабынан одоно мыйзам бузуучулук болду. Жана айтып өтпөдүмбү? Буну биринчи кылмыш иш козгоп, ага чейин ошол Нарматованын аракетинде, анын сүйлөгөн сөздөрүндө бир кылмыштын белгилери барбы, ошондой алар жазып өткөн чакырыктар барбы, жокпу деп ал боюнча корутунду алып, ошол корутундун негизинде кылмыш ишти мындай да, азыр кылмыш иш козгоо деген жаңы көйүнчө жок. Баягы маалымат келип түшө берет, түшкөн маалыматтын алкагында алдын ала иликтөө жүрөт. Ошол түшкөн маалымат боюнча кылмыштын белгилери барбы, жокпу, кылмыштын курамы барбы, жокпу, ошол маалымат такталгандан кийин ал адамга шектүү катары билдирме берилет. Чектенүү катары, ошол кылмышка шектүү адам катары. Анан кийин сотко чейин көндүрүш жүрөт. Ошолордун баары да аткарылган жок да. Мына жана айтып өтпөдүмбү? Эртеменки саат 4-төн баштап түнкү саат канчага чейин, 9га чейин, 10га чейин Оразай Нарматованы эркиндигинен мыйзамсыз ажыратып коюшту. Учуп бараткан жерин алып калышты. Буга мыйзам чегинде укуктук баа берилиш керек. Мен Бишкектеги биздин коллега менен байланыштым. Прокуратурага ошол укук коргоо органдарынын аракетине карата, тергөө кызматына карата даттануу даярдалып турат деди. Оразай Нарматованын баягы укугун бузгандыгы боюнча, анын эркиндигин чектегени боюнча, аны кармап кеткендиги боюнча, эмне үчүн ошол эле аракетти ошто кылса болбойт болчу? Ошто деле бар тергөө кызматы. Ошого чейин эле ошто жүргөндө чакырып, тактап, иликтеп бир баа берсе болот болчу да. Булардын ушул аш элемдеги да, мындай жанагындай бир эмне деп коет эле. Орусча айта бериңиз. Кыргызча бир жакшы бар. Орусча булардын ошол өзүнүн ишине жоопкерчилиги жоктугу, анан жогору жактан жана айтып өткөнүңөрдө, өзүңөр айтып өттүңөр, буларга укук коргоо органдарына мындай аракеттердин кереги да жок болчу. Эми муну акыркы суроо болсун Сейит аке сизге. Сейит аке. Тапшырма болмоюнча жогору жактан, бийлик тарабынан тапшырма болмоюнча булар мындай аракетке барбайт болчу. Эми буларды ошол аракетке баргандарды аракетине укуктук баа берүү үчүн белгилүү аракеттерди
кылганга толук негиз бар. Ошондой аракеттерди эми чечими баягы мыйзамдык мунун чечими кандай болот? Ошол укук коргоо кызматкерлери кандай жаза алыш керек? Эми аны жазаны бир гана сот аркылуу берилет. Прокуратура иликтейт, прокуратура алардын аракетине юридикалык укуктук баа берет. Мына аракеттеринде мына жана айтып өтпөдүмбү? Адамды белгилүү бир саатка чейин жана соттун токтомунда кармоо жөнүндө токтом жок да. Бул жерде ошол жанындагы буюмдарды ВМК кылуу боюнча гана. ВМК гана кылып коюш керек. Даже токтомду аткарган үчүн токтомдун гана шартын аткарыш үчүн ошол жанындагы буюмдарды, заттарды алып гана коюш керек болчу. Кармап отурушун кереги жок болчу. Аны эркиндигинен ажыратып атат. Бир 10 сааттан ашык убакыт эркиндигинен ажыратып атат да. Бул боюнча мыйзам чегинде жооп бериш керек. Эмеде мыйзамда бар. Адамды эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу деген эрене бар. Сейитова дагы эрене боюнча алардын салмагын токтомдор боюнча чара көрсө болот. Түшүнүктүү. Жанакы атасы көрдүңүз ызылдап атпайбы? Мен үйгө келип, мыйзамсыз үйгө келип, үйлөрдү бүт тинтип чыгышты депчи. Ушул боюнча дагы кичине айтып кетесизби? Ал боюнча мен интернеттен гана көрдүм, анан толук андык маалыматым жок, атасынын айтып аткандарын уктум. Бирок үйүм тинтүүгө барганда ошол жерге дагы соттун токтому керек болчу. Ал токтом барбы жок, менин маалыматым жок. Атасы менен андан кийин байланышпадым. Үйдү барып тинтүү жүргүзүш үчүн соттун токтому керек болчу. Негиздүү токтому. Эмне үчүн үйдө тинтүү жүргүзүш керек? Ал уже учуп кетип атат. Ал жок ал жерде ал адам. Жанагы Оразай Нарматова. Ал кеткенден кийин барып үйүн тинтүү жүргүзүү дагы бул бир мындай кандай десем, орусча айтканда глупо да? Ооба. Глупо. Түшүнүктүү. Тинтүү жүргүзгөн өзү негизи жок мыйзамсыз болот да. Түшүнүктүү. Токтомду кайерден чыгарды? Ким берди ал токтомду? Эмне үчүн тинтүү жүргүзөрдүн алдында мына Оразайымды Бишкекке алып кетти? Эмне үчүн үйүнө алып барган жок? Тинтүү жүргүзгөндө ошо Оразайымды катыштыруу менен жүргүзүш керек болчу. Ошо адамдан шектенип аткандан кийин ошо адамдын өзүн катыштырыш керек болчу. Тем более ал адамды аэропорттон кармашып атат. Кармап Бишкекке алып кетип атат. Ушундай бир абдан аша чапкандык, мыйзамсыз одоно мыйзам бузуу менен аракеттер болду да. Түшүнүктүү. Рахмат Сейитова. Мен билем азыркы учурда буларга азыркы бийликтин өкүлдөрү, азыркы укук органдары буларга мындай мыйзам чегинде жетишерлик негиздүү укуктук баа бере албайбы? Ал ошо башка маселе ал уже. Макул. Рахмат. Духу жетеби жетпейби булар. Рахмат чоң сизге. Рахмат убактыңызды бөлүп, ушунча биз менен маек куруп бергениңиз үчүн. Сейитке ийгилик, дагы байланышка чыгып калышыбыз мүмкүн. Сизге уруксат. Рахмат чоң сизге. Достор, көрдүңүздөр, бул маалыматты башынан баштап чогуу болгон биз менен Оразайымдын жанында боло албай калып, юридикалык жактан мындай колдоо көрсөткөнгө, аябай аракетин жасаган кишибиз менен сүйлөштүк. Эми Асамидин, азыр көрдүң да, уктум. Баштан баштап эле мыйзамсыз келатат да. Эми бул бийлик өзү айтып келебиз мыйзамсыз отурду депчи эрге. Алдыны карап чап атты десе, жок мен куйругуна барып конуп кете берем, же болбосо артына отуруп кете берем дегендей кылыпчы. Мындай как сценарист катары, как режиссер катары булар сценарийди башынан кандай түзүшкөн, ушул сен өзүң кино режиссер катары өзүңдүн көз карашың менен мындай айтып берсең, мисалы сен ушул бийликте болуп калсаң, же ошолордун ордуна болуп калсаң, сен кандай совет бермексиң ошолорго? Реалдуулук болуш үчүн мындай адам кинону көргөндө мындай көргөндөй болуш керек да. Албетте. Жыйынтыгы бир жакшы нерсе менен бүтүш керек. Кинонун эң биринчи чыныгы кино болуш үчүн анын эң башкы баягы сверхзадачасы ал көргөн адамды ишендире алыш керек. Чыгарма кино санаты ушундай. Ал болгон нерсе, болбогон нерсе айырмасы жок. Ал чыгарманы көргөн адам сөзсүз ага ишениш керек. Бизде кыргыз киносунун жалпы
чабалдыгы ушунда болуп атат. Көрөрманды ишендире албайт чыгарма өзүнүн баягы сюжеттин жүрүшүнө, болуп аткан окуясына ишендире албайбыз. Саясатыбыз деле ошондой. Мен үчүн аябай баягы нерсе аябай чабал бир саясат жүргүзөт биздин саясатчыларчы. Элди ишендире албайт. Анан такыр эле мындай тоготпойт. Өзүн мисалы киночулар канчалык киного баягы олуттуу жандашса, ал ошончолук өзүнүн көрөрманын сыйлагандык болуп эсептелинет да. Биз мисалы канчалык баягы терең изилденип, көп эмгек жасап кино жаратсак, биз көрөрманыбызды ошончолук сыйлагандыгыбыз да. Көрөрманга ошончолук жакшы бир чыгарма жаратып берүүгө аракет жасаганбыз. Мен саясатчыларыбыздан ошол нерсени көрө албай, аябай мындайча айтканда капа болом да, наразы болом. Неге мынчалык сыйлабайт элди? Элдин не күнөөсү бар? Мынчалык баягы кордук көрөт да саясатчылар тарабынан. Силерге ошончолук ишеним билдирип, ошончолук силерге мандатты алып берип, бийликти алып берип аткан ушул эл болгондон кийин, канын төгүп, жанын берип атып силерге бийлик алып берип аткандан кийин, элдин дагы не күнөөсү бар? Эл дагы не кылып бериш керек силерге деп. Мен ушунчалык кап болуп кетем да. Аябай көп нерсе бар бул жерде айта турган. Бирок негизгиси как сценарий жөнүндө, сапаты жөнүндө сөз болуп атат. Аябай чабал, аябай начар. Исхак Разаковдун бир сөзү бар да. Бирөөнүн күчтүүлүгүнөн коркпо, өзүңдүн чабалдыгыңан. Саясатчы көңүл бурбайт да. Өзүнүн чабалдыгынан коркуп, ошол чабалдыгын жоюп, күчтүү саясатчы болуп, күчтүү саясат жүргүзүүнүн ордуна бизде дайыма тескерисинче күчтүү оппоненттерди жок кылуу менен алектенет да. Кечеги дагы Ороз Айымдын окуясы ошолордун бири болду. Бүтүн Кыргызстан партиясы, анын лидери күчтүү. Бир күн мурда ошол киши Азаттыктан баягы түз эфирге 2-1 деген берүүсүндө түз эфирге чыгып, алны баягы калың эл аябай кызуу кабыл алып, кызуу талкуулап, аябай жакшы пикирлерин жазгандан кийин мен ойлойм, бийлик тарабынан кандайдыр бир кадам ташташ керек болуп калды ушул нерсени жокко чыгарыш үчүн. Элдин көңүлүн башка нерсеге буруш керек болуп калды. Себеби баягы күчтүү оппонент бир күндүн ичинде, бир күн эмес, бир нече сааттын ичинде бир канча миңдеген көрүүлөр болуп, ошончолук баягы лайк басуулар, пикир калтыруулар, баягы жылуу пикир калтыруулар ушунчалык көбөйүп кеткенде, мен оюмча ошондон баягы шаштысы кеткенден эле жасап койду го деп ойлойм да. Болбосо бул жерде Ороз Айымды кармаганга азыр мына юристтин дагы укук коргоочунун дагы пикирин уктук, эч бир негиз жок болчу. Эч бир кылмыштын курамы же болбосо башка бир нерсе жок болчу бул жерде. Болгону ошол элдин оюн башка жакка бурам деп, эми мунун акыры өздөрүнө пайда алып келди, пайда алып келбеди, бул дагы кийинки маселе. Бул бая айтпадымбы, чабалдыктан өздөрүнө балким бул жерде чоң зыян кылып алды саясий өздөрүнө аренада. Өздөрү үчүн аябай чоң бир зыян келтирип алды. Бул эми башка маселе. Негиз айтып атканым, аябай чабал. Сценарийни, идеяны табууда дагы чабалдык, сценарийни жазууда дагы чабалдык, аны постановка кылып коюуда дагы чабалдык болуп атат бизде, аткарууда дагы чабалдык. Кыскасы эч бир эмеси баягы жогорку деңгээлде ишке ашпайт. Мисалы бизде нелер кайра бириктирип атат. Мына ушул эле саясатчыларды жанакы чек ара маселесин чечүүдө Кемпирабад, Орто Токой суу сактагычтарын коңшу өлкөгө беребиз деген жерде биз чогуу болдук, туурабы? Экөөбүз. Андан кийин Баткен окуясы болуп кетти. Баткен окуясында чогуу болдук, бирге жүрдүк. Активист катары, мындай элим жерим деп күйгөн ушул мекенин уулдары катары биз кайра ушундай жүз көрүшүп атабыз да. Бизди жүз көрүштүргөн нерсе не болуп атат? Ушул бийликтин жүргүзүп аткан туура эмес саясат болуп атат. Албетте биз буларды кетишин же болбосо баягы башкаларга окшоп кетсин же болбосо дагы төңкөрүш кылсын деген ойдон биз өтө алыспыз. Биз дайыма баягы туруктуулук болуп, стабилдүүлүк орноп өлкөдө мыйзам жолу менен эл
туура баягы бийлик башчыларын, туура саясатчыларды тандап алышын тарапташыбыз. Ошондо гана биз алдыга жылбасак, төңкөрүш болгон сайын биз Кыргызстан экономикалык жактан дагы, башка жактан дагы артка кете беребиз, андан эч ким пайда таппайт. Мына азыр бизде кымбатчылык болуп кеткенин эл бардыгы көрүп турат. Аны кимдир бирөө ушул саясий күчтөрдөн же болбосо дагы бир кимдир бирөөлөр жанакы коррупционерлерден көрүп жүрөт. Ошол коррупционер кайра баягы бажы кызматына барып калса дейт, ошол арзан бизге баягы азык-түлүк киргизип турчу экен. Бул такыр туура эмес. Биз болгон ушул баягы жапайы саясат жүргүзүүбүздөн кайра ушул төңкөрүш жасай бергенибизден башка дүйнө элдери биз менен иштешкиси, биз менен сүйлөшкүсү келбей калды. Бизге баягы жеңилдетүүлөр менен өздөрүнүн продукцияларын бизге сатпай калды. Ошондон бизде баягы кризисте калып калдык дагы ар тараптан. Кымбатчылык болот. Кошумча суроо. Жанакы комментарийди жазып айтып атпайбы? Кичкеге чычканга анда мындай деп атасыңар. Мыйзам баарына бирдей болуш керек, мыйзам баарына бирдей аткарылыш керек. Бул камалыш керек, жана башка ошондой эми Орозо айымды айтпаган жери калбады. Анын үстүндө Адахин Кимсанбаевичка да, Мадумаровго дагы кыйла сөзүн тийгизип, ага дагы бир канча фейктер жана башкалар айтып отуруп, бирок эл көпчүлүгүн билип, эл көпчүлүк кылып, алардын фейктерин ишке ашпай калды да. А так алардын өзүнүн бир немелери бар болчу, дайыма ушундай бир маалымат же болбосо бирдемке тараса эле бүт эле кире калып эле мындай бирөө армияны даярдап туруп алга демейинче тыптынч, бирок старт берилди дегенде кнопканы баскандай кылып, жанакы маймылдар немени ачып койгондо токойго качып чыгып кетишет го. Ошондой болуп алардын ишке ашпай калганы көзгө көрүнбөй калды. Эми фейктер айтып атат, боттор айтып атат дейсизби, же ошол бийликтин кошумачылары жана башкалар айтып атат, кийинки очередте силерсиңер, бул камалыш керек эле дегендерге. Ушуларга мындай өзүңдүн кыскача жооп бере аласыңбы? Эми ар кимдин пикири өзүнө туура. Биз аны мындай деп сен ойлошуң керек экен деп айткан туура эмес болуп калат. Бирок негизи бул жерде кече ушундай кыргыз эли ушундай калыстыктан баягы эл тараза эл сынчы дейт, туура? Калыстыкты эл көрсөтөт да. Кечеги окуяда ошол укук коргоо кызматкерлери же болбосо бийликпи, же болбосо ошол чыпалакты айдап атабызбы, же болбосо бир кичинекей кызбы, кимиси туура экенин калк өзү таразалап көрсөтөт. Буну фейктер не деген менен ал иш өзгөрбөйт. Ал чындыкка каршы чыгып атканын түшүнүп, ошол укук коргоо кызматкерлери өздөрү чыгарган баягы чечимдерди, токтомдорду өздөрү кайра жокко чыгарып, ал активист кызды жакшынакай кылып, билетин кайрадан алып берип, салып узатып коюшту. Балким кечиримин сурашты, балким башка кылды, азыр бизге караңгы. Кыскасы, баягы туура эмес козголгон ишти тезирээк кайра өздөрү жабууга аракет жасап калышты. Бул демек алар өздөрү айыбын мойнуна алганын далилдейт. Болбосо аларды ким кой деп турат? Бүгүн бийлик алардын колунда. Бүгүн бар жок каяка колун сунса жетип турат алардын. Болбосо аларды ким кой дей алат? Бир гана эл аларды токтотту бүгүн. Адилеттүүлүк аларды токтотту. Эми мени ойлондурган нерсе, акыры кандай болуш керек? Ушундай бойдон жабык казан жабып койсо, эгер алар кааласа ачып казанды, кааласа жабып койсо жабылып кала бериш керекпи же калбаш керекпи? Сөз ушунда. Булар укук коргоо кызматкерлери, кимдер, же коопсуздук кызматкерлери, булар туура эмес жасагандан кийин булар деле жооп бериш керекпи же бийлик булардын колунда турганда булар жооп бербей жүрөрбү? Мыйзам баарына бирдей болуш деген ушул жерде иштеш керек. Баарына бирдей болуш керек деген жер мына ушул жерден иштеш керек. Эгер жанакы комментарийлерде эл жазып аткандай, эгер буну баягы бийлик башында турган адамдар же анын үй бүлөсү ойлоп таап ушундай кыл деп буйрук берип, өзү каалаганын каматып, каалаганын чыгартып аткан болсо, анда алар дагы жоопко тартылыш керек. Мыйзам баарына бирдей. Ушул боюнча жогорку кеңеште мындай суроо жооп болуп калды, талкуу болуп. Жанакы Дастан Бекешев деген жогорку кеңештин депутаты бар. Акыркы күндө аябай сындап, жакшы сөздөрдү айтып,
жүрөт Мыйзам талаасында. Дастан Бекешев мынтип айтып атат да, жүздөгөн адамдардын телефондору угууда жана башка депчи. Эми мыйзам бузуу эмне себептен ошону киргиздиңер десе, жанакы жерде Дастан Бекешев айтып атпайбы? Суроо берип атат органдын адамына. Биз жана 4-5 октябрда болгон окуянын алкагында биз киргиздик депчи. Угуу катары, прослушканы. Эми ошол жерде жүргөн адам катары эмне үчүн бийликтегилер келип сурак бербеди? Же болбосо бийликтегилер эмне үчүн жооп бербеди? Же бийликтеги адамдарды чакырып сурадыңарбы? Сурак бердиңер, сурак алдыңарбы деп суроо бергенде, мындайча айтканда башы аласына кирип кетти да. Мындайча эле айтайын. Артынан Дастан Бекешев айтты, колуңардан келбейт, кыла албайсыңар дагы. Кылып көргүлө силер ошо. Бизде вакымда болуп атат да. Бүгүнкү бийлик башында турган адамдар ар эки күндүн биринде аябай ушундай көпчүлүк айтып атпайбы, шоумендерде ат коюшуп атат, шоу көрсөтүп атат, же болбосо сериал күн сайын баягы ойлоп таап сериал коюп атат, өздөрүн пиаритип атат, өздөрүн реклама кылып атат деген сыяктуу. Ошолор мындай сөздөрүн карап турсаң, азыр Кыргызстанда чынында булар адилеттүүлүктү орнотуппайды, мыйзамдуулукту орнотуппайды булардын сөзүнө караганда. Кыргызстан өнүгүү жолуна түшүп баратат. Кыргызстанда коррупция дээрлик жоюлуп кетти. Кыргызстан быйыл 1 тыйын сырттан карыз албай туруп, монча сырткы карызды төлөп атат. Эми баягы жанакы канчалык буну чынтөгүн мен айта албайм. Мен алардын бирин дагы териштирген жокмун, бирок өзүм көзүм менен көрүп турам, анын бири дагы чындыкка туура келбейт. Башка аламда жашагандай мамиле сөздөр. Эми элибиз баягы карапайым эл жөнөкөй болот экен да, ишене берет экен да, айтса эле баягы бийлик башында телевидениялардан айтылып атканы да. Телевидениялардан айтылат, анан бийлик башында турган баягы абройлуу адамдар чыгып айтып аткандан кийин эл ишене берет экен. Эл ишенип ушундай. Чынында могул жасалып аткан иштерден биз эч кандай мыйзамдуулуктун орногонун көрбөй атабыз да. Эгер мыйзамдуулук орногон болсо, биринчи болуп ошол кишилер келип жооп бериш керек да. Себеби ошол кишилер ошол 6-октябрда болгон төңкөрүштүн баш каармандары болуп, акырында баягы эстафетаны булар колго албадыбы, бийлик эстафетасын. Булар алышып албадыбы. Эң башкы каармандар булар болчу да. Демек баш каарман болгондон кийин булар биринчи келип жооп бериш керек болчу. Азыр кимдер жооп берип атат? Буларды ушу чыксын, адилеттүүлүк орносун деп чуркаган биз билген баштуулар болуп калды, мындайча айтканда. Мырзалар бүгүн жооп берип отурушат. Эми билбейм, мен бул нерселерди биз айта бергенден эмне пайда, эмне үчүн айтабыз? Мисалы, бүгүн муну токтотуп койсок деле болот. Бирок мындай боюнча улана бергенде биз утпайбыз, биз өнүгө албайбыз, биз алдыга жылбайбыз. Бул нерсени эл туура түшүнүп, элге бул маалымат туура жетип, эл туура жыйынтык чыгарып, эл туура баалаш керек, эл баасын бериш керек. Бул болуп аткан иштердин баарына жамы журт бир пикир менен өзүнүн баягы баасын бергенде гана бул нерселер ордуна түшөт деп ойлойм да. Түшүнүктүү. Асамжин мырза, мындай кылалы. Азыр бизде бир 2 мүнөт убактыбыз калды. Кыскача элге кайрылуу айтып койсоңуз, андан кийин мен ошол менен жыйынтыктайм. Элди кайсыл жакка чакырат элеңиз? Кыргызстан кандай убакытта, кандай элди күнөөлөп келебиз да бизчи? Бийликтин бутагы, бийликтегилер элдин күзгүсү да. Ошолдо биз кайсыл жагыбызга оңолушубуз керек? Эмне жөнүндө ойлонушубуз керек? Эми баягы айта берсең сөз көп. Мен эң негизгиси элден суранат элем, кайдыгерликти токтотсок. Бир аз болсо да көңүл буруп, баягы өзүбүз мисалы бирөө бизге
кичине бересе болсо же бирөөдөн бир ишибиз болсо бир баягы 5-10 сом пайда чыкчу. Кандай гана ошонун артынан чуркап баягы аракет жасайбыз ошол баягы 5-10 сом акчаны алыш үчүн, ошого иштеп калыш үчүн. Эми анын баягы сөздү көбөйтпөйүн, кыскасы бирөөдөн 1000 сом бир иш болсо 1000 сомдук. Ошол 1000 сом үчүн канча аракет кылабыз да иштеп алыш үчүн ошо 1000 сом. Бирок мамлекеттин тагдырын чечүүгө келгенде биздин мамлекеттин тагдыры аябай калпыз, аябай кооптуу абалда турат да. Себеби азыркы болуп аткан иштер булардын бардыгынын арты аябай коркунучтуу. Түшүнгөн адамга. Ошол нерсеге биз эл негедир кайдыгерлик кылып тим коюп коюп атабыз да. Бирөө бизди алдаса, алданып коюп атабыз. Кичине колубузга тыйын берип койсо, алдангыбыз келип кетип атат да. Баягы лучше алданып кала берели, муну акчаны алып калайлы. Атайын алданып, бизди алдап калап атабыз да. Алдап кетсин деп дагы. Баш ооруткубуз келбей атат. Мен элден каалайт элем, суранат элем. Алладан да тилейт элем, ушу биздин элдин жүрөгүнө бир баягы махабат мекенге болгон махабатты, мекенге болгон сүйүүн ойготуп, ушул кайдыгерлигибизди таштасак. Эртең мына шайлоолор келип атат. Бул эми албетте баягы чоң ажоолукту тандоо шайлоосу эмес, бирок вазирлерди тандоочу. Ажоодо тургандарды кандай жакка алып барып алып келбешти, мындай жолдоруну тандоочу адамдарды тандап атабыз. Элдин өкүлдөрү. Вазир жакшы, хан жакшы дейт да. Бул депутаттар эски тил менен, эгер ажообуз президентибиз хан болсо, депутаттар булар вазирлер да. Эми ханыбыз деп эле айтып атышпайбы? Азыр эми көп эле хан институция деп атат, хан деп атат. Эгер эми эски тил, азыркы тил менен айтканда ушундай вазирлерди тандоочу шайлоолор келип атат. Ушул шайлоонун алдында бир аз көзүбүз ачсак дагы бир жолу мамлекетибиз үчүн, эгемендүүлүгүбүздүн сакталып калыш үчүн бир жолу терең ойлонуп, жөн эле ойлонуп эле койбостон изилденип, ким не кылып атат, бир аз баягы көңүл буруп, ким ушуга чейин эмне кылды эле, эмне деп убада берди эле, бүгүн эмне иш кылып атат, кимдин колунан эмне келип атат, эмне келбей атат, ким буга чейин эмне деп алдады эле. Ошолордон бир туура жыйынтык чыгарып, туура тандоону жасасак дагы эгемендүүлүгүбүздү, мамлекетибиздин бүтүндүгүн ушу биргеликте сактап калсак. Себеби бул мамлекеттин, бул бийликтин чыныгы ээси, бул биздин Кыргызстандын эли да. Эсиңдеби, кайдыгер эмес деген сөзгө бир кошумчалап мен эскини бир эстеп кетейин. Экөөбүз май айларында Камчыбек Ташиевдин делегациясы Өзбекстанга барып, туура эмес кадамдарды жасап, ал кадамдарды көрүп биз кайдыгер болбой, апрель майдын тегереги. Май. Эсиңде болсо май. Жок. Ошол убакыт деп кое берели. Ошол убакыт. Достор, аны неме кылсаңыздар, комментарий жазып коюңуздар. Кайсы убакыт болсо эстеп жазып койсоңуздар. Биз унутуп калыппыз. Биз андай иштердин көбүнү кылып жүрүп, унутуп калыппыз. Азыр экөөбүз талашкан бул жерде сиздердин башыңыздардын оорутуңуштун кереги жок. Мен айтарым мындай. Сенде дагы, менде дагы дос-жар жана башка айылдагы жүргөн адамдар менен, ошол жердеги адамдар менен сүйлөшкөндө колуңардан эмне келет? Бул жер өтүп кеткенине ушунча болду. Ошол убакта биздин колубузда кагаздар бар болчу, жана башка материалдар бар болчу. Ошол материалдарга таянып көрүп турсак дагы, ошол эл бизге кайдыгер карап башында 5 күн бизди жаман көрүүнү, жана мен чынын айтайынбы, мен балдар менен сүйлөшө албай калгам. Эсиңде болсо, мен айылга барып, кечинде дагы бир элдер чогултуп сүйлөшүп айтып деп, ошол жердин тургундары, ошол жерде жашаган эл, ошолорго маалымат берип түшүндүрүп атсам дагы кайдыгер болуп барбай койгондон биздин экөөбүздүн көзүбүз жеткен ал нерсеге түбүнө жетебиз, билебиз депчи. Биз жыйынтык чыгардык кайдыгер болбогондуктан. Ушул боюнча дагы сен ошол убакта болгон мындай тарыхтардан 1-2 неме айтып өтүп кетсең жакшы болот. Себеп дегенде азыр бул жерде комментарийде бирөө жазып эстетип койду. Бизде 54 мүнөт убактыбыз бар, да бир 6-7 мүнөт убакыт кылсак, биздин эфир го. 1 сааттын тегерени сүйлөшсөк андачы, бир 10 мүнөт узартып кое беребиз. Негизи бул
тарыхта карап көргөн болсок, жалпы эл бирдей демилге көтөрүп, бирдей көтөрүлүп, бир жолго эл өзү билип түшө бербейт. Дайыма эл арасынан чыккан ушу бирин экин уулдары болот. Ошолор эмненидир мындай көрөгөчтүк мененби же башка мененби же кандайдыр бир ишенимдерге таянып, ошол уулдар баштайт. Анан ошолордун демилгесин колдогон эл артынан ээрчип, ошонун артынан бир жакшылыкка, ошонун артынан бир жакшы жашоого жетип жашап келет да, тарыхта караган болсок. Бизде деле ал жерде ошол сыяктуу эле нерсе болду деп ойлойм. Мисалы, биз бешөөбүз, Адилет мырза, Баястан мырза, Нуркан мырза бешөөбүз барып баштадык да бул нерсени туура. Ошол Кемпирабадтын боюнда түнкүсүн азыр ошол мекендештигинин эмесинде турат болуш керек. Достор, бизде ушул боюнча маалыматыңыздар жок болсо, архивди карап, ошол апрель майларында ушул эле телевидение, ушул эле Facebook баракчабыздын артында көтөрсөңүздөр, ошол жерде биздин тарыхыбыз архивде турат. Айтып бер. Демилге көтөрүп, ушул жери өтүп кетип атат. Бул кандай баягы баасыз, баасы теңсиз, аябай эми жөн эле бир карыш, бир эли жерибиз канчалык кымбат дагы, бул сусактагыш турган орду эмне деген чоң мааниге ээ жер деп, ошону көтөрүп ушул жерди сактап калайлы, келгиле чогулайлы деп баштадык да. Буга чейинки дагы мындай кыстырма. Биз Кара Суу районунун Ынтымак айылында болгонбуз башында. Башында буга чейинкисин айтайын. Ошондо катуу уран башталып, эл катуу талап койду. Талапка эки негиз бар болчу, билесиң. Биринчиси алардын кетип аткан 50 гектар жери, экинчиси платина. Дамба. Мен бир жагынан элге ыраазымын, экинчи жагынан мен наразымын. Аны ошондо да айткам, азыр дагы айтам. Сен да билесиң аны. Камчыбек Ташиев ошол убакта элдин каалоосу менен барып, чогулуш өтүп, урматтуу эл, Кара Суу районунун силер талап коюп аткан жериңер, ушул макул, бул жер кетиш керек. Бирок менде мындай сунуш силерге. Дебеди эле. 28-ин берели, 22 силерге калсын. Жок. 20-сыны 20 гектар силерге карай турган жерди 30 гектар силерге карайт. 20 гектар силерге карабайт, силер талап кое турган жер эмес, ал платинанын үстү. Буну бери берели, 30 гектар бул силердин Ынтымак айылына караштуу жер экен деп бөлүп беребиз дегенде эл туруп кол чапты да. Мыйзамсыз тосуп алган 22 гектар жерди. Алар мыйзамсыз буга чейин тосуп алган, алар. Бирок алда биздин жер. Биздин жер платинанын үстү. Мыйзамсыз басып алган алар. Басып баягы чек ыраазымын тартып, ал жерге баягыча сойлорду коюп, солдаттар кайтарып турат. Ошол жерди бере берели, алар басып алыптыр. Берки бас элек жерди макул бербейли дегенде эл кол чаап, мындайча айтканда менин жерим өзүмө калды. Калган жериң кетсе кете бересиң Кыргызстан деп. Кеткен жер уже кетти, калганы калсын деди эл. Анан баягы мансаптуу, мартабалуу адамдын сөзүнө ишеништи. Бизди баягы биз айтканга чейин биз айтып аткан сөздөрдү булар эми ким эле деп бизди уккусу келбеди. Бизди ошол убакта талап жешти. Ошол эл арасындагы азаматтар биз менен чогуу аракетти жасап аткандар бизди ошол жерде талап жешти. Сатып кетишти. Бул бир маселе. Экинчиси, сценарий түзүлгөн ошондо, билесиң. Сценарий кандай түзүлгөн? Биринчи карта бар болчу. Урматтуу достор, ушул сценарий боюнча дагы маалыматыңыздар жок болсо, ошол убакта Кара Суу Ынтымак деп чыксаңыздар, ушул мекендештигибизде бар, архивде турат. Сценарий кандай түзүлгөн? Биринчи барак 50 гектар боюнча ызычуу болуп атканда, анда мен сиздерге сунушмарды түзүп, экинчи баракты ачканда 20-га 30 бөлүнүп, буга ыраазы болсо, буга наразы, бул менен ыраазы кылам деген сценарий түзүлгөндө биз күлгөнбүз, түшүнүп. Бирок ошол жерде эл аны түшүнгөн жок, аны түшүндүрө алган жокпуз. Ошондон кийин биз Кемпирабад маселеси чыкты да. Буну эстеп кетиш сөзсүз керек болду. Негизи элдин баягы 5 кол тең эмес деген сөз бар го. 5 кол тең эмес. Элдин арасында кыракылары бар, элдин арасында мындай акылы менен Алланы тааныгандар бар. Чындыкты, акты караны ажыратып билгендер бар. Мен оюмча өзгөндөгү чогулган элдин арасында көбүнчө ушундай
ак менен караны ажырата билгендер, же болбосо пайда менен зыянды, же болбосо өз укугун, өз баягы акысын бирөөгө мындай алдатпаган ушундай адамдар болчу. Ал жерде чыккандар, алар бизди колдошту. Бизди колдоду дегенде баягы көпчүлүк айтат, силер жеңдиңер, силер жеңди. Бул жерде эч ким жеңген жок. Бул жерде Кыргыз эли, Кыргызстан мамлекети, Кыргызстан мамлекети жеңди. Болгон ошол учурда биздин бийлик башындагы баягы төбөлдөрүбүз, акелерибиз туура эмес иш жасап аткан болчу. Биз ошону токтотуп калууга аракет кылдык. И ошол учурда буюрса Алла Тааланын жардамы менен, ошонун каалоосу менен, элдин колдоосу менен, менин оюмча ошол нерсе биздин колубуздан келди. Андан кийин деле, мисалы, мен андан кийин деле мынтип айтам. Айлыкты биздин ошол акелерибиз алып атат, бирок Кыргызстанды биз баягы жолго салып биз башкарып атабыз деп, баягы Facebook аркылуучу. Facebook'та дайым булар бир нерсени сунушту, идеяны көтөрүп чыгат, биз аны талдайбыз, туура болсо туура, туура эмес десе, ой, туура эмес деп баягы пикирибизди калтырабыз. Анан алар баягы эл көпчүлүк ошол Facebook'тан туура эмес деген нерсени, да бул туура эмеске, муну жокко чыгарабыз деп кайра эле өздөрү баягы упай алып, саясий упай алып, биз ушундай чечим чыгардык. Ушул туура эмес ишти токтоттук. Өздөрү аны сунуштайт, өздөрү кайра жокко чыгарат. Өздөрүн баатыр кылат. Ушинтип бир сон, бирок негизинен ошону иштин туура же туура эмес экенин сындап, талдап бөлүп берип аткан кайра эле биз болуп атабыз. Эл өзү болуп атат. Өздөрү туура эмес кадамга барды, кайра жокко чыгарды, алар күчтүү баатырлар. Алар баатырлар. Достор, ушул менен биз өзүбүздүн эфирибизди аяктайбыз. Айтып кетчү нерсе, достор, бизге туура эмес маалымат таратып атасыңар, туура эмес айтып атасыңар. Баля батерден жанагындай мусорлук сөздөр менен айтып атканыңыздарды түшүнөбүз, достор. Сиздер өзүңүздөрдүн акыңыздарды, сиздерге болуп аткан, бөлүнүп аткан акчаны акташ үчүн ушундай нерселерге барыш керек. Аларды сиздер түшүнөбүз. Кудай буйруса сиздерге инсап, ыйман берип калат деген үмүттөбүз. Бирок достор, ишенип коюңуздар. Бул бийлик кеткенден кийин айтасыздар бизге. Анда кеч болуп калышы мүмкүн, бирок айтасыздар. Бул бийликтин туура эмес кылып аткан иштерин айтып тургандыктан алар оңолуп, биз аларды анга эмес, наоборот, бийликке туура милдет кылып, же болбосо туура бийликти туура алып баруу үчүн, жакшы иштерди жасоо үчүн биз үндөп атабыз, достор. Ошондуктан сиздер аңга түртүп атасыздар, дагы айтамын. Биз аңдан сактап калуутабыз бул мырзаларды. Ошону бир билиңиздер. Эртең күн келет тарыхта, жооп берчү. Ошол жооп берип аткан убакта азыр кайсы иштерди туура эмес кылып атат, кайсы иштерди туура кылып атат, биз күчүбүз жетишинче аракет кылып айтып атабыз. Колубуздан келишинче кайдыгер эмес болбой биз үнүбүздү жеткизип атабыз, достор. Ошондуктан сиздер дагы диванда жатып, клетканын ичинде жатып, комментарий жазган досторубузга жана агаларыбызга эжелерибизге айтабыз. Сиздер өзүңүздөрдүн милдетиңиздерди аткарып атасыздар. Бирок биз Кыргызстандын картасыны сактап калуу үчүн өзүбүздүн келечекти, бүтүндүгүн, келечегин сактап калуу үчүн аракетибизди жасап атабыз, достор. Ошондуктан туура түшүнөсүздөр. Сиздерге видео жакса бөлүшүп коюңуздар, комментарий жазыңыздар. Биз комментарийлерди окуп, кийинкисинде сиздер менен кайра эле эфирге чыкканга бизге ден соолук берсин. Рахмат, Асамидин мырза, Кудай буйруса дагы ушундай эфирлерди чыгарып турганга жана сиздин сураныч биз менен маек кылганга кийинкилерге дагы чакырса келип берип турушуңузду суранабыз. Буйруса, мүмкүнчүлүк болсо сөз. Рахмат, урматтуу мекендештер, баарыңыздарга чын ден соолук каалайм. Саламаттуу болуңуздар. Кайрадан көрүшкүчө.